Саламатсыздарбы, бизден Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуңуздар. УКМК Мелис Аспеков Сыймыл Жапыкеевке каршы көрсөтмө берди деген маалымат жалган. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда активист Мелис Аспеков Финполициянын төрагасы Сыймыл Жапыкеевке каршы көрсөтмө берген деген маалымат жалган. Бул тууралуу бүгүн 18 январда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. УКМК атайлап жалган маалыматтарды тараткандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Белгилей кетсек, буга чейин Мелис Аспеков Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен опузалап алган 250 миң доллардын 50 миң долларын Финполициянын төрагасына бергем деп көрсөтмө бергени айтылган. Ошондой эле Финполиция дагы буга комментарий берип, муну ведомствонун беделине шек келтирүү аракети деп баалаган. Өмүрбек Текебаевдин кызы Айденек жарым жалаңач сүрөттөрүн жарыялады. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кызы Айденек Instagram социалдык тармагынан жарым жалаңач сүрөттөрүн жарыялады. Ал Instagram баракчасынын тарыхчасына учурда Мальдив аралында күйөөсү менен эс алып жүргөнүн жазган. Айденектин соц тармактагы катталуучулары айымдын түлкү боюнча суктанышып, жүрөкчүлөрдү басып, буга чейин мындай фигураны кантип жашырып жүрдүң деген таризде комментарий калтырышууда. Ал эми төмөндөгү сүрөттөрдү Айденек Instagram баракчасына 2020 жылдын октябрь айында жарыялаган. Канышай Мамыркулова чийиленген коррупциянын бетин ачты. Биз бийликке келсек, өлкөдөгү коррупцияны жоёбуз. Эртең эле кашык табаңар май болуп калат. Бизге ишенгиле деген сөздөрдү токтотуп эле койсуңор. Бул жомоктор мен студент кезимде эле башталган. Азыр болсо пенсия жашына таяп калдым. Мындай пикирин белгилүү журналист Канышай Мамыркулова өзүнүн Facebook баракчасында түз эфир учурунда айтты. Биз бийликке келсек, өлкөдөгү коррупцияны жоёбуз. Эртең эле кашык табаңар май болуп калат. Бизге ишенгиле деген сөздөрдү токтотуп эле койсуңор. Бул жомоктор мен студент кезимде эле башталган. Азыр болсо пенсия жашына таяп калдым. Өлкөдөгү коррупцияны жоюу үчүн бири-бирине байланышкан схеманы жоготуш керек. Бул бардык тармактарга тараган. Муну бийликтегилер балейдей эле билишет. Эми факт менен айта турган болсом, билим берүү тармагын алсак, Аргус деген басмакана бар. Ал кыргыз атамекендик өндүрүшчүлөрдүн убалына калган эң эле чоң компаниялардын бири. Алар Москвада чыккан Просвещение деген басмакана бар. Аргус басмаканасы билим берүү министрлиги менен жакшы ымыла түзүп алган. Моро деген дин китебин кыргыз окуучуларынын окуусу милдеттендирилет. Орусиянын Просвещение ато басмаканасынын китептерин өлкөдө бир гана Аргус басмаканасы чыгарууга уктум. Экинчиси саламаттыкты сактоо тармагы. Пандемия учурунда кыргыз өндүрүшчүлөрдүн товарларын тоготпой, чет элдик грант алып иштедик. Кирген акча ошол бойдон чыгып кетти. Үчүнчүсү ошол эле саламаттыкты сактоо тармагындагы Банецкий лабораториясы. Азыркы учурда кыргыз жарандарынын Орусияга кирүүсү үчүн талап кылынат деген маалыматты ошол лаборатория жасап берет. Саясаттагылар, бийликке жутунгандар, жаш активисттер бетиңер абдан сыйрылып жатат. Маймыл болгонду токтотуп, кайсыл жерде коррупция болсо, ошону так жана даана эле айтпайсыңарбы? Калп эле Facebookка чыгып алып кобурай бербей, деди Мамыркулова. Маркумдун апасына Равшан Жээнбеков сенин балаң киши өлтүргүч. Кой таш окуясына каза болгон спецназ Үсөн Ниязбековдун апасына асылган Равшан Жээнбеков сенин уулуң киши өлтүргүч болчу деп кыйкырган тасманы элдик медиа агенттиги жарыя кылды. Энеси боздогон өктө майымды Равшан Жээнбеков сенин балаң киши өлтүргүч, унчукпай койсо эмне кыйкырасың деп Атамбаевдин тарапташтары эжене сабап салайын деди. Эненин көз жашы эч кимди суу койгон эмес. Ошол эле Равшан Жээнбековду дагы суу койбойт, деди Ыргалай Бекмуратова. Рыскелди Момбеков 5500 сомдук айлык акыга каршы чыкты. Дастан Бекешев депутаттардын 5500 сомго чейин төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун жазган. Айрым депутаттар буга каршы чыгууда. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков бул айлык аз экенин айтып, чыркырап айрым маалымат булактарына билдирген. Мен 5500 сомдук айлык акыга каршымын. Мен бул мыйзам долбоорун колдобойм. Бекер иштейм деген бай адамдарга багытталып калат. Парламентте бай депутаттар бар. 5000 долларлык айлыкты дагы тоготпойт. Ал эми карапайым эл ичинен чыккан депутаттар иштеп жүрүшөт. 5500 сом үчүн ким иштейт? Айылдардан шаарга келип кантип жашап, кантип иштешет? Эч нерсеге жетпейт да. Депутаттардын жардамчыларынын, жөнөкөй кызматкерлердин айлыгынан дагы аз болуп калат. Депутат кантип эле жолугушууга чыгат? Ал акчаны жеткирүү мүмкүн эмес. Мен буга кошулбайм, дейт эл өкүлү.
Кайрат Прембердиев Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти наамын сактап калды. Прембердиев кесиптеши Курал Чокоевдин чуу чыгарган шоусуна катышып бир топ сынга кабылган. Мындан улам аны Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти наамынан ажыратуу боюнча сунуш болгон. Ырчы Кайрат Прембердиевден Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти наамы алынган жок. Бул тууралуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын маалыматына таянып президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Жаза кодексинин 64-беренесине ылайык адамдан мамлекет тарабынан берилген жогорку сыйлыктар ал кызмат абалынан оор жана өтө оор кылмыш кылганда гана кайтарып алынат дейт билдирүүдө. Ошондой эле мындай жооп Маданият, маалымат жана туризм министрлигине жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Көп өтпөй министрлик Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун ырчылар Курал Чокоев менен Кайрат Прембердиев менен жолукканы кабарланды. Жолугушу жылуу маанайда өтүп, мындан ары пайдалуу демилгелерди биргеликте аткаруу боюнча макулдашуулар болгону кошумчаланды. Эске сала кетсек, буга чейин Курал Чокоевдун чет элдик көрсөтүүлөрдү туураган долбоору чыгып, аны интернет колдонуучулар катуу сынга алышкан. Ырчы Кайрат Прембердиев жана Кайрат Кыргыз катышкан бул долбоорду коомго жат, адепсиз сөздөр айтылат. Маданият министрлиги 2011-жылы Чокоевго ыйгарылган Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алган. Ал эми Прембердиевдин Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти наамынан ажыратуу боюнча президенттин аппаратына сунуш жөнөткөн. Самара Каримова окуу жыйынынын мугалимдерине каршы милицияга арызданды. Оштогу Ниязалы Борошев атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директорунун кызмат ордун соттон утуп алган ырчы Самара Каримова мугалимдер жааматына каршы милицияга арызданды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков азаттыкка маалымдады. Сыдыковдун айтымында Каримованын арызы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү эстерде Жоруктар кодексинин 167-беренесинин сот чечимин аткарбоо негизинде катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Ош шаарындагы Ниязалы Борошев атындагы окуу жайында 93 киши иштейт, 229 студент окуйт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова бул музыкалык орто окуу жайынын директору болуп 2018-жылдын октябрында дайындалып, 2 күндөн кийин бул бөлүк кайра жокко чыгарылган. Ошол кездеги Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып, Каримованы кызматтан алганын билдирген эле. Ырчы министрдин чечимин сотко берип утуп алганы 13-январда белгилүү болду. 14-январда ырчы окуу жайына келип, бирок жаамат аны кабыл албай койгон. 15-январда Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин статс катчысы келип, жааматка жаңы жетекчи катары тааныштырган болчу. Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу текшерилет. Бүгүн 18-январда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жана башка айыпталуучуларга каршы сот ишин улантты. Отурумда судья Азирет Медеров төрагалык кылууда. Бирок бүгүнкү сот жарыянына башка айыпталуучу Атамбаевди алып келишкен жок. Ал бели ооруп жатканын айтып, сотту ансыз өткөрүүнү суранган. Анын адвокаты Замир Жошев Атамбаевдин ишин өзүнчө өндүрүшкө бөлүп, кардарын текшерүү үчүн комиссия түзүү өтүнүшүн келтирди. Мамлекеттик айыптоочулар өтүнүчтү канааттандырбоону жана айыпталуучунун жоктугуна байланыштуу протести кийинки жылдырууну суранды. Тараптардын пикирин угуп, судья адвокаттардын өтүнүшүн канааттандырбоо чечимин кабыл алды. Ошондой эле судья Медеров саламаттык сактоо министрлигине Атамбаевдин ден соолугун иликтөө боюнча кат жиберилерин маалымдады. Натыйжада судья сот жарыянын 3-февралга жылдырды. Белгилейт, сот бир процессте бириктирилген 3 кылмыш ишин карап жатат. 3 эпизоддо тең Атамбаев айыпталып жатат. Ал Кой Таш айылынан жер тилкелеринин мыйзамсыз алганы, мыйзамсыз байганы жана 2019-жылы 7-8 августта Кой Таш айылында болгон башаламандыктар үчүн айыпталууда. Ички иштер министрлиги Апшактан ири суммадагы акча каражаты табылып алынды. Апшактан 100 000 сомдон ашык жана бир нече миң доллар акча каражаты табылып алынды. Бул тууралуу бүгүн 18-январда ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. КЖБРге катталган сотко чейинки өндүрүшүнүн алкагында ведомстволор аралык топ Кыргызстандын жаза кодексинин 215-беренесинин 1-бөлүмү кылмыштуу жол менен алынган кирешилерди легалдаштыруу алдоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлө баштаган. Операция ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын демилгеси боюнча жүрүп жатат. Ведомстволор аралык топтун курамына ИИМдин криминалдык милиция кызматы, УКМК, жаза аткаруу мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы менен ыкчам издөө башкы башкармалыгы кирген. Кылмыш ишинин материалын ЖМКдын тергөө башкармалыгы иликтеп жатат. Жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында эркиндигинен ажыратылган жайда криминалдык статуска ээ жана кылмыштуу аракеттерге тиешеси барлардын өздүгү аныкталды. Кылмыштуу жол менен түшкөн акча каражаттары Элсом мобилдик тиркемеси менен келип түшүп турган. Андан соң бул акча каражаттар кылмыш
кылмыштуу зарылчылыктарга бөлүнүп которулуп турган. Кылмыштуу топтун активдүү 3 мүчөсү аныкталып, алардан Апшака деген акча каражаты табылып алынды. Алар мыйзамсыз киришилерди легалдаштыруу жолдору менен алектенип жүрүшкөн. Кармалгандардын ичинде аял кишилер дагы бар. Фигуранттардын жашаган жери боюнча издөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда 297 000 сом жана 8200 АКШ доллары табылды. Бул жолдуу маалымат боюнча бул эсепте $1 000 000 ашык акча каражаты болгон. Кылмыштуу киришилерге каршы аракеттенүүгө багытталган ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүү улантылууда.